Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Менин сиздерге кайрылуумдун себеби жардам сурап кайрылып аткам. Жардамдын максаты акча же болбосо материалдык жардам эмес. Ушул роддомдон тирүү төрөлүп, бирок тилекке каршы башка бирөөнүн өлгөн баласына алмаштырып берип салышкан врачтар. Ушул түгөйүмдүн тирүү төрөлгөн түгөйүмдү издейм. Ошону табышканга жардам берип коюңуздарды суранам. Мен башынан баштап сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн кыскача айта кетейин. 2014-жылдын 18 августунда Каракол шаарында төрөтканасында кесарево жолу менен төрөгөм. Эгиз болчу. Төрөргө жакын 7-8 УЗИге түшкөм. УЗИнин баары жакшы, экөө тең баш өөрчүүсү баардыгы жакшы деген. Беттер аябай окшош экен, бир яйца клеткадан окшойт. Беттер аябай окшош экен, баардыгы жакшы деген. Анан операцияга киргенде жолдошумду дагы ээрчитип баргам, бирок жолдошумду операцияга катыштырган эмес. Жанымда эч ким болгон эмес, көргөн эмес балдардын төрөлгөнүн. Операция болуп төрөлгөндөн кийин жолдошума бирөөсүн эле беришиптир, бирөөсү ичинен эле өлүп калыптыр деп. Жолдошум аны мага айткан эмес, баланы уже коюп салгандан кийин айтышкан. Ошол бойдон мен күмөн санап эле жүрдүм. Эмнеге операцияга кирерин астында эле экөөнүн тең жүрөгү согуп атса, операциядан кийин бирөөсү ичинен өлүп калат деп. Анан жолдошум айтыптыр, төрөткөн врачка операция кылаардын астында эле экөөнүн тең жүрөгү согуп аткан текшеришкенде десе, ой бирөөсүнүкү бир жума мурун өлүп калып эле ичинен эхо болуп улган жанындагысыныкы деп. Мен бир жума патологияда жаткам, баардыгы жакшы болчу, экөөнүн тең жүрөк согуусу бар болчу. Бизге берген обменный картада деле жазылып жүрөт, эгиздер экөө тең тирүү төрөлгөн деп. Негизи андай деле туура эмес жазылып калышы мүмкүн эмес экен. Муну жасап коюшканда тирүү төрөлгөн бала кийинчерээк дагы документ жасап коюшкан, эгиздер бирөөсү ичинен өлүп калыптыр деп. Операцияга чейин баардыгы жакшы болчу, баары нормальный болчу. Төрөлгөндөн кийин ичинен эле өлүп калыптыр деп берген баланы мен көргөн эмесмин. Мага көрсөтпөй эле апарып коюп салган жолдошум. Баланы жуугандар айтышты. Бала аябай эле чоң экен, торттун коробкасына жаткызылуу экен. Баланы алганда торттун коробкасына бир кат териси жабышып, бир кат териси сыйрылып калды коробка менен чогуу деп. Баланын башы аябай жумшак экен, сөөгү жоктой сарысу куюлуп акты. Терилери жарылып кетиптир деп. Эми ал билгендер айтышты, анчалык болбойт болчу деп. УЗИден деле бирөөнүн башында бир тамчы суусу жок болчу. Торттун коробкасына эмнеге жаткызып беришет? Бул жерде көп эмелер бар, доказательство бар. Өлгөн бала жактан деле, документтерди жасашкан жактан деле. Бирок ошол акыйкаттык жок болсо ошол экен. Биз убагында ичинен эле өлүп калыптыр деп берген эгиздин түгөйүн эксгумация жолу менен жерге берилгенине 1 жыл убакыт өткөндөн кийин кайра аштырып, ДНКсын текшерткенбиз Россияга. Бирок тилекке каршы анын баары коррупция менен бүтүп калган. Мен башынан түшүндүрүп айта кетсем кыскача, 2014-жылдын 18 августунда Каракол шаарынын роддомунда эгиз төрөгөм кесарево жолу менен. Мени Султанбаева Каухар, Алаева Аида деген врачтар төрөтүшкөн, операция кылып. Жанымда жакын эч бир адам болгон эмес. Булар операция болуп бүткөндөн кийин жолдошума бирөөсүн көрсөтүптүр, бирөө тирүү, бирөөсү ичинен өлүп калыптыр деп өлгөн баланын сөөгүн беришиптир. Операцияга кирерин астында эле экөөнүн тең жүрөк согуусу жакшы болчу. УЗИге да түшкөм. Жүрөктөрүн текшеришкен, 7-8 УЗИге түшкөнбүз, баары жакшы, баары нормальный болчу. Жолдошум судмед экспертизага бердиртпептир, бирок судмед эксперт киши сойгон башы чоңдугунан өлгөн деп жазып коюптур. Султанбаева Каухар болсо киндигине мойнуна оролуп муну өлүптүр деген. Бул жерде дагы жасалма документи дагы бул эки башка чыгып атат, тиги врачтын айткан сөзү менен. Ал судмед эксперт киши менин КСУ врачымдын күйөөсү экен. Биз анализди Россияга текшерткенбиз ДНКсын баланын, бирок тилекке каршы коррупция менен бүтүп калган аягында. Биз баланы кайра каздыртып эксгумация кылар убакта тергөөчүбүз айткан, Садыков Айбек, силер менен мен дагы барышым керек экен Алматага деп. Если ДНКнын жыйынтыгы силердики эмес деп чыкса дагы, аны булар жаратышпайт экен деп. Негизи жолдошум менен барган биринчи
барганда Садыков Айбек тергөөчү, мен менен барган эмес. Бул тергөөчүнүн закону боюнча жолдошум менен барган, жолдошумдун анализ жыйынтыгын жаратыш керек болчу. Меникин жаратып койду, сеникин жаратам да төрөгөн энесиникин деп. Эмнеге анда жолдошумдукун жаратпасаңар, бизди убара кылып Алматыга чейин 2 жолу баргыздыңар, сразу эле энесине тапшыртырбайт белеңер десем, аны өзүңөр сүйлөшпөдүңөр беле деп кайра мага шылтап күнөөнү мага коюп. Негизи Садыков Айбекке тергөөчүгө командировочный төлөнүп берилиш керек экен. Бул жол расход баардыгын бизге төлөткөн. Андан кийин барып тергөөчүгө негизи силерге командировочный төлөнөп турбайбы десем, командировочныйым турат деп күлдү мени карап. Шылдыңдагандай көрсө, Россиянын генетический экспертизасын сатып алаткандан кийин сенин колуңан эмне келет деп мени шылдыңдап күлүптүр. Жолдошума андан кийин айттым, негизи экспертизанын жыйынтыгы жолдошумдуку эмес, отцовство 100%, энеси 33% менен совпадение болгон материнство. Бул 50%ке жакын, 50%, 99%ке жакын. Аны шит айтсам айт деп жазып коюшуптур. Биз көп кайрылбаган жерге кайрылдык, бирок баардыгы акыйкаттык менен чечилип берилген жок. Жолдошума деле кайра каздыртып, кайра баланы текшертели десем, Россияны сатып алаткандан кийин дагы эле сатып алышат да, башкасын деле деп такыр ишенбей койду. Эксгумацияны деле мен өзүм өлгөн баланы кайра аштыртып ДНКсын текшертиш керек экенин билген эмесмин. Истихара деген намаз бар экен Куран китепте. Ошол намазды окуганда Кудай Таалам аян түш берген өлгөн баланын ДНКсын текшерт деп. Мен Чубак Ажыга кайрылгам, Мысык Көл областынын казиятына барып кайрылгам, баардыгы алмаштырыптыр дешкен. Чубак Ажыга барып кайрылганымда анализдин жыйынтыгы 99% меники, 100% жолдошумдуку эмес деп чыгып келгенден кийин мен Чубак Ажыга кайрылгам. Ал киши алмаштырышыптыр, сиздин маселени муфтият чечип берет деп койгон, муфтиятка барыңыз деп. Мен муфтиятка барсам, алар биз мирный эмес да, укук коргоо органдарына барыңыз деп койгон. Анан Атамбаевка чейин кат жолдогондо аягы коррупция менен бүтүп атса, Россиянын генетический экспертизасын сатып алып атса, анан каякта укук коргоо органдарына кайрыласың, баары коррупция менен бүтүп атса. Каухарды тааныган, жакшы билген тааныштарым айткан, мунун ГСУда иштеген иниси бар, башка органда иштеген көп бир туугандары бар, эчтеке кыла албайсың го деп. Бирок Кудай деген Кудайда мейли тааныш, акчасы бар экен алардын, бирок Кудайдан да эч ким кыйын болуп кеткен эмес. Ушул күнөөсүз көрдө жаткан наристени тынч ордунан козготуп, Кудай Таалам өзү аян берип баштаткандан кийин ДНКсын текшерт деп. Мен ойлойм, ал баланы өзүм эле буйрган бала болуш керек деп. Жана бул уже врачтардын мындай кылганы уже Кудайга деле жакпай калганда, негизи айтылат Куранда деле, бирөөнүн айыбын ачпа деп. Кудай Таалам өлгөн баланын ДНКсын текшерт деп, ошол аркылуу булардын айыбын өзү ачып аткандан кийин уж булардын иши Кудайга жакпай калган. Ушул коррупция боюнча Садыр Жапаров президентибиз Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылат элем. Ушул коррупциялык төрөтканадагы иштерди бөгөт коюп, биротоло токтотуп берсеңиздер жакшы болот эле. Себеп дегенде мен булардын биринчи же акыркы жертвасы эмес болушум керек. Акча берсең карайт, акча бербесең карабайт. Канчалаган энелер акча бербей каралбай, өзү же баласы өлүп калып атат, канчасы майып болуп төрөлүп атышат врачтардын шалаакылыгынан. Ушул жагындагы көзөмөлүңүздөргө алып коюңуздарды суранат элем. Жана ошо карапайым элдерден суранам, жардам сурайм, эгизибиздин түгөйүн табышканга жардам берип коюңуздарчы. Мен кайрылбаган жерим деле калбаптыр. Укук коргоочу, акыйкатчыдан баштап Ген прокуратура президентке чейин кайрылгам. Ал убакта президент Атамбаев болчу. Андан кийин жолдошум деле такыр көңүлдөнбөй жүрүп алды. Жүрүп дагы ДНКсын текшертели десем, ой, Россияны сатып алаткан эмелер булар бияктыкын жөн эле сатып алат, уже оңой менен акыйкаттыкка жете албайбыз го деп. Ошентип жүрүп, быйыл уже 7 жыл өтүп кетиптир. Бул кызым 1-класста окуп атат. Негизи баягы караны баары бир жаап, канчалык бурмалабышса деле акыйкаттык баары бир чындык бир күнү өзү эле чыгып калат экен. Ушул
кызым уже 3 жашка чыгып калганда жетегүздүн Покровка айылынан көрдүк деген центрдан жолдун боюнда Бакыт деген магазин бар болчу, ошол магазинден көрдүк деп айткан тааныштарым. Анан быйыл 2021-жылдын 31 августунда Караколдун Жеңиш паркынан көрдүк деп тааныштарым айтты. Кызыңды көрдүк деп. Биз ал күнү бул кызым экөөбүз ал жака барган эмеспиз. Караколдун Жеңиш паркынан көрдүк дегенде эле түшүндүм, сразу билдим эгиздин түгөйүн айтып атканын. Анткени УЗИден дагы беттер аябай окшош экен, бири айтса клеткадан окшойт деп айтышкан, аябай окшош экен экөө тең кыз деп. Андан кийин 31 августтан кийин 10 чакты күнгө жетпей эле дагы бир таанышым айтты, башка таанышым Караколдун Обул больницасына бир аял жетелеп кирип баратыптыр, кызыңызды көрдүм деп. Жок дегенде телефонго тартып албайт белең десем, байкап калсачы деп тартып алган жокмун деп. Анан эмне деле жүрөгү сезет экен, ушу түгөйүм жакын эле жерде жүргөнсүйт. Ушу Кудайдан коркпогон врачтардын кесепетинин айынан тирүү төрөлгөн кызыман тирүүлөй айрылып жүрөм, 7 жыл болду. Анан акыры ушу коомчулуктан жардам суроону туура көрдүм. Көргөн билгендер болсо быйыл 7 жашка чыгышты, мектепте окуп атат түгөйүм деле. Көргөн билгендер, сабакта мектептен сабак берген мугалимдер, чогуу окуган классташтарынын ата-энелери, классташтары көрүп калса, маршрутка айдагандар, такси айдагандар көрүп калсаңыздар, жардам берип койсоңуздар суранам. Жолдошум дагы каза болуп калган, 2 жашка чыкканда бул кызым. Мен жетегүздүн Покровка айылынан Мукамбет деген адвокатты жалдагам. Ал киши мен жалдаган адвокат Мукамбет деген киши человек репродукциянын директору болуп иштеген, Акунова Салтанат деген врачты тааныйт экен. Мен ал киши менен азыр сүйлөшүп көрөйүнчү деп менин көзүмчө эле телефон чалып, телефонун громкостька коюп сүйлөшкөндө, Сабырбекованы тааныйсызбы дегенде, ооба тааныйм. Ай ушуларды ыйлатчы Мукамбет. Булар деген эгиздин түгөйүн алмаштырган, кантип документ жасаган, кантип алмаштырганын мен билем, даже документтер да катылып турат, келсең көрсөтөм деген. Бир жумадайын адвокатыма барып келдиңерби Салтанат эжеге кезигип десем, ооба жолдошум каза болду эле, киши колдо болуп деди. Ооба десем, мунун күйөөсүн ушулар эле өлтүртүп салган деп айтты Салтанат эже. Менин семьям бар, балдарым бар, коркуп атам деп менин ишимди карагандан отказ кылып койгон. Андан кийин Покровкадан көрдүк дегенде интернетке чыгарсам деп туугандар менен кеңешсем, азыр кичирээк бул жаштагы, бул курактагы балдар бири-бирине аябай окшош, азыр билинбейт го деп коюшкан. Анан быйыл мына 31 августта Караколдун Жеңиш паркынан көрдүк деди тааныштарым. Кечки саат 5-6-ларда көрүшүптүр. Бир аял үстүнө апапакай спортивка кийген, бир аз чоңоюп калган эркек бала бар экен жанында. Менин кызымдан сырткары дагы кичирээк 2-3 кызды ээрчитип алыптыр деп айтышты. Жолдошум тирүү болгондо дагы экөөлөп издеп батыраак табат белек. Мага дагы жалгыз издеп табыш кыйыныраак болуп атат. Ошон үчүн коомчулуктан жардам суроого туура келип отурат. Көргөн билгендер болсо айтып койсоңуздар, телефон номериме чалып койсоңуздар, анонимность болот, сүйүнчүсү болот. Ушу Аллах ыраазычылыгы үчүн жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Негизи эгиздерди бөлбөйт дейт. Бунун деле эс тартып калыптыр, түгөйүң бар деп айтсам, түгөйүмдү качан табабыз, батыраак тапсак жакшы болот эле, сагындым деп эле күндө эле сурап, байкушум кээде ыйлайт. Демек, бул жакын эле жерге кеткен окшойт. Ысык көл областына, Жетегүз районунабы, Ак Суу районунабы же Караколдун өзүнө ушул тегеректе эле жүргөндөй сезилет. Мага деле эне жүрөгү сезеткен. Мен деле канча жашайм билбейм, канча өмүрүм калды билбейм. Бирок ушул калган өмүрүмдү, эгиздеримди өзүм багып өстүргүм келет. Ошого жардам берип коюңуздарды суранам. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич, сиздер дагы ушул биздин ишибизге көңүлүңүздөрдү буруп коюңуздарды өтүнөт элем. Бул бир эле күндө табылчу иш негизи. Мына живой доказательство турат. Ушуга оп-окшош кыз түгөйү дагы. Өзүм жалгыз болуп колуман келбей кыйыныраак болуп атат. Эгер жолдошум тирүү болгондо экөөлөбүз деп батыраак табат белек.
Ошон үчүн коомчулуктан жардам суроого туура келди.